Бишкекте өзгөчө абал киргизилгенден бери 28 жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу Бишкек шаарынын коменданты Алмазбек Орозалиев билдирди. Анын айтымында жол кырсыктан 39 адам жабыркаган, анын ичинде 3 жаш өспүрүм бар. Ошондой эле бүгүнкү күндө өткөрмө уруксаат кагазын жасалмоо боюнча 42 факты аныкталып, алар боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Бишкекте 25 марттан 9 апрелге чейин 633 кылмыш жана жоруктар катталып, анын ичинен 563 кылмыш жана жоруктардын бети ачылган. Атайын уруксат пропускалар бере баштаган кийин жалпысынан 42 факт катталып, жасалма пропустар боюнча азыркы учурда тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Ошондой эле Орозалиев коменданттык саат учурунда $1500 терминал уурдалганын билдирди. Буга чейин соц тармактар менен ЖМКларда оорлук тууралуу маалымат тараган болчу. Орозалиевдин айтымында 6 апрель күнү саат 02:10 Абдрахманов көчөсүндөгү терминалды белгисиз адамдар көтөрүп кетишкен. Жабдуунун ичинде 61.500 сом болгон. Учурда факты кылмыштар менен жоруктардын бириктүү реестерине катталып, сотко чейинки териштирүү башталды.